Кой жылдызы. Бул жылдызда төрөлгөндөр жумушунда жаңы ачылыштарды жасашат. Жетекчиңизди жана кесиптештердин сизге болгон мамилесинде өзгөрүүсүн байкайсыз. Ал эми жеке жашооңузда эч кандай олуттуу өзгөрүүлөр болбойт. Букачар, бул күнү жумушуңузга байланыштуу жаңы сунуштар түшөт. Ал сунуштан баш тартпаганыңыз оң. Анткени көптөгөн киреше менен чогуу жаңы досторду алып келет. Ден соолугуңузга өзгөчө көңүл бөлүп, спорт менен машыксаңыз пайдалуу. Эгиздер, бул күнү жалпысынан ийгиликтүү болот. Таарынышып кеткен адамдар менен кайрадан мамилеңизди бекемдейсиз. Жумушта да, жеке жашооңузда да эч кандай өзгөрүүлөр болбойт. Бөйөн. Бөйөн жылдызындагылар үчүн бул күн күтүүсүз жолугушуулар жана жаңы таанышуулар менен коштолот. Жалпысынан бул күн жакшы күндөрдүн катарын толуктаганы менен каржы маселесинде бир аз абайлаганыңыз жакшы. Арыстан, жакын арада аткарам деп жүргөн жумушуңузга бир топ каражат коротосуз. Кызматтык жолугушуулар алдыда боло туруучу иш пландардын баары кабак жылытаарлык болуп аяктайт. Бикеч. Бул күнү Бикеч жылдызындагылар жакын адамдары менен майда барат маселе үчүн таарынышып калуу коркунучу бар. Мындай учурда биринчилерден болуп кечирим сурап койгонуңуз оң. Ал эми жумушуңузда мактоолорду угуп, кызмат акыңыз жогорулашы мүмкүн. Тараза. Жылдыздагыларга бул күн бир аз оор болуп, жакын адамдар менен болгон мамиледе маселелер жаралат. Бул кырдаалда чыгуу үчүн сизге болгону сабырдуулук гана талап кылынат. Эгерде бул маселенин аягына чейин чыдап жеңсеңиз, сүйүктүүңүз менен мамилеңиз мурдагыдан да бекем болоору жылдыздар айтышат. Чаян. Чаян жылдызындагыларга келечекке деп койгон иш пландарын башкаларга ачпоосун жылдыздар эскертишет. Антпесе, кийинчерээк сизди ойго салып коюусу коркунучу бар. Ал эми жумушуңузда бир топ жаңылануулар күтөт. Жаачы. Бул күнү сизге көптөгөн адамдардан ар кандай сунуш түшүшү ыктымал. Бирок ал сунуштардын ар бирине маани берип, жакшылап ойлонгон соң чечим чыгарыңыз. Байкай жүрүңүз, кимдир бирөөлөр сиздин жардамыңызга муктаж. Текечер. Текечер айымдар үчүн бул күнү кызыктуу жолугушууларга жакшы мүмкүнчүлүк. Андыктан бул күнү көптөгөн кызыктарга даяр болуңуз. Ал эми текечер мырзалар болуп өткөн туура эмес иштерин дал ушул күнү түшүнүшөт. Супер. Бул күнү үй бүлөлүк эс алууну кийинкиге калтырганыңыз жакшы. Анткени жумушуңузга байланыштуу жаңы идеялар дал ушул күнү жаралат. Ал эми түшүңүздө көргөн окуя тескерисинче болуп аткарылат. Балыктар. Каржы маселесинде ийгиликтүү күн. Бул күн капчыгыңыз бир топ калыңдашын жылдыздар айтышат. Ал эми досторуңуз сизге унутулгус сюрприздерди жасап, бул күндүн көңүлдүү өтүшүнө өбөлгө бүтүшөт.